Ушулардын арасында мындай айтканда эки ыктыярда болгондор. Вахуал мусафир вал марид. Мындай кааласа орозону тутпай эле, кийин карзын кутулуп берсе болот. Кааласа тутса да болот. Ошондой эки түрдүү категорияда адамдар бар. Булар кимдер десе, сапардагы адам менен ооруган адам. Эми өздөрүн карап көрөт. Мисалы кээ бир адам оорунун түрү көп да. Мындай ооруйт. Орозо тутса деле ал оорусун күчөтүп салбайт. Грипп болуп атат, жөтөлүп атат. Эми бир оорулары бар. Бирок орозосу ага оорчулук жаратпайт. Оорусун күчөтүп салбайт. Ошондой эле бирөө сапарда жүрөт. Сапары жеңил деле, кыйналган деле жок. Кааласа сапар деп оозун ачса болот. Алла тааланын уруксаты менен бул белгилүү. Бирок жок, ушул карыз кылып кийин дагы кыйналбайынчы тута берейинчи сапарым кыйналган жокмун, жүрөм жеңил эле деп тута берсе болот. Ай сен сапардасың, күнөөкөр болуп каласың, Алла таала уруксат бербеди эле деп жүрбөш керек. Мына ушул ыктыярды берген сапарда кааласа Алла тааланын уруксатын алып туруп, берген уруксатты пайдаланып, колдонуп, оозун ачып жүрөт да кийин кайтып келгенде орозосун толуктап казасын кайтарып берет. Кааласа оозу ачык жүрө берет сапардан кайтып келгенче. Мына ушул ыктыяр берилген эки түрлүү адам. Экинчиси оору. Ал эми оорусу оор болсо, орозонун айынан кыйналга турган болсо, анда ал эмне кылат? Оозун ачат.